Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Mehrimli urayımda Allah Ta'ala'nın atımından başlap jaratkan Allah Ta'alaga maqta olur. Peygamberimize salam salavatlar aytып, hurmatlı atalar, ağalar, Kuday Taala ulu күндөрдө кылып аткан ибадаттарды, таравихтерди, хатмы Курандарды бардыгын кабыл кылсын. Есиңиздерде болду биз сиздер менен мына ошол бүтүндөй саумул жаварих, дене мүчөлөрдүн орозосун сөз кылып атканбыз. Албетте мына ошол кече кулактын, көздүн, анан буга чейин мына ошол тилдин дагы орозосун айтканбыз. Ошону менен бирге мына ошол саумул фарш деп уяттуу жердин орозосу өзүнчө, саумул яд ва рижл, кол менен буттун орозосу өзүнчө, жана андан тышкары мына ошол ар бир мусулман адам күндө таң атканда өзүнүн бүтүндөй дене мүчөлөрүнө өзү эскертүү бериш керек. Янбаги лиман асбаха саиман ан якула лилисани. Сөзсүз таң атканда тили бар адам өзүнүн тилине кайрылып туруп, иннакал яум саим анил казб ван намима вал кавлу зур вал батил вал гиба. О менин тилим, сен бүгүн жалган айткандан, ушак айткандан, гыйбат айткандан, алдагандан бардыгынан тыйылгансың, орозосун деп айтыш керек. Эки көзүнө кайрылып, иннакумал яум саиматан анин назари ила ма ла яхиллу лакума. Эки көзүнө карап, сен экөөң бүгүн сага адал болбогон арам нерселерди тиктегенден орозосуңар деп эки көзүнө эртең менен ооз жаап атканды эскертип коюш керек. Тек гана ашказанга гана эскертүү бербестен, эми ушуну мен кечке чейин жей албай каласың, иче албай каласың деп ашказанга гана эскертүү бербестен, балким көзгө дагы эскертүү бериш керек. Сага адал болбогон нерсеге карагандан кечке чейин сен тыйылгансың, орозосуң деп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ан-назрату сахмун мин сихами иблис. Көз караш тиктегендик бул шайтандын жебесинен болгон бир жебе. Мен таракаха ли ажли. Ким бул нерсени Аллах Таала хадис кудсиде айтат, менин ыраазычылыгым үчүн ушул көз карашты таштаган болсо, чоочунга, беганага, башкага, бирөөдүн аялына, бирөөдүн мүлкүнө суктанып караганды менин ыраазычылыгым үчүн таштай турган болсо, абдалтуху иманан яжид халавата. Анын мына ошол таштагандыгынын ордуна ыйман беремин, мына ошол ыймандын даамын көкүрөгүндө сезет дейт. Эки кулагына дагы күндө мына ошол эртең менен ооз жабарда, сен экөөң бүгүн арамды уккандан, жаман сөздөрдү уккандан орозосуңар. Иннакумал яума саимата минал батши фима харрамаллаху алейкум минал гаш минал гашши фил бай'i ва шира. Эки колуна дагы эртең менен таң атканда, сен экөөң бүгүн соодада, башкада кыянаттык кылдыгандан, алдагандан, туура эмес нерсеге кол койгондон, пара алгандан орозосун деп колуна эскертүү бериш керек. Курсагына дагы мына ошондой кечке чейин жегенден, ичкенден орозосун. Ошону менен бирге кеч ооз ачканда дагы арам нерседен тыйылгандыгыңды эске алып, насуай менен, сигарет менен ооз ачпастан, балким адал болгон нерселер менен ооз ачыш керек. Инналлаха тайиб ла якбалу илля тайиб. Аллах Таала таза нерселерди гана кабыл кылат дейт Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Урматтуу мусулман бир туугандар, демек жегенге, ичкенге, кылган ишибизге мына ошонун бардыгына көңүл бура турган болсок, бардыгы иншалла мына ошол чыныгы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйрөткөн, көрсөткөн, талап кылган иншалла орозону кармаган болот экенбиз. Эгер мына ошол жогоруда айтылгандай берилүү менен, ихлас менен орозо кармай турган болсок, анда Аллах Таала хадиси кудсиде куллу амали ибни адама лаху илля сиям фа иннаху ли ва ана ажзи бихи. Адам баласынын кылган бардык амалдары өзү үчүн, бир гана орозосу мен үчүн, орозонун сообун мен берем дейт. Аллах Таала үч түрдүү нерсеге кыяматта чексиз сооп берилет дейт. Намаз окусаң мынча сооп, орозо тутсаң мынча сооп, садака берсең, зекет берсең. Бирок Аллах Таала үч түрдүү нерсени айтат, үч түрдүү нерсени баяндайт. Мына ошол үч түрдүү нерсени аткарган адамга чексиз сооп берилет дейт. Алардын биринчиси мына ошол биз кармап аткан орозо. Анткени бул орозодо өзгөлөргө мактана турган, көргөзө турган эч нерсе жок экен. Азыр мен көрүп атам, күндө паланчака, пустанчака тарабага келип атат депчи. Намазга келгенибизди реклама кылсак мактансак болот экен. Садака бергенибизди, зекет бергенибизди, жана башка. Бирок орозону реклама кылып болбойт экен. Орозону мактанып болбойт экен. Анткени кечке чейин орозомун деп коюп, акырын үйгө кирип туруп, абитте курсак тойгозуп алыш толук мүмкүн экен. Бул орозо пенде менен Кудайдын ортосундагы болгон амал болгондугу үчүн Аллах Таала хадиси кудсиде айтат: "Куллу амали ибни адама лаху илля сиям
Адам баласының бардық амалдары өзü үшін, bir ғана орозосы мен үшін, ошондуктан орозонун соогуну мен берем дейт. Кыяматта орозо кармагандар Аллах Тааладан түз чексиз соогун алат экен, биринчиси мына ошолор. Ал эми экинчи кыяматта Аллах Тааладан чексиз соогун ала тургандар, бул кереметтүү Куранда Аллах Таала айткандай: "Фаман афа ва аслаха фа ажруhu алаллах." Ким кечирсе, жарашса, кечирип эле койбостон мамилени бекемдесе, фа ажруhu алаллах, кыяматта чексиз Кудай Тааладан соогу болот дейт. Тарынышып кеткен достор бар, бүгүн Кудай сактасын бир туугандар бар. Бир үйдө жашап туруп, бир тууган менен бир тууган сүйлөшпөгөндөр бар. Bir төшөктө жатып аял менен күйөөсү сүйлөшпөгөндөр бар. Таарынышкандар, урушкандар болсо, фамен афа, ким кечирсе, кечирип эле койбостон, болду мен ушунча таксырды кечирдим дебесин, келип кайрадан мамилени бекемдесе. Ва аслаха, уланысы бар. Мамилени бекемде, болду бүгүнөн баштап урушпайлы, талашпайлы, ынтымак бололу, катташып жүрөлү деп туруп, мамилени бекемдей турган болсо, фа ажруhu алаллах, анын соогу Аллах Таалага дейт. Кыяматта соогун чексиз ала турган экинчи тур адам бул. Биринчиси кечиреткен, кечиргенден кийин ошол таарынышкан адам менен мындан аркы жашооду бекемдейт. Чоң списоктон чыгарат кез. Жана заблокировка кылган жерлерден чыгарып коет кез. Кайрадан статустарын карап турат кез. Кыяматта фа ажруhu алаллах, Аллах Тааладан соогун алат дейт. Эми орозо кармаш үчүн сабыр керек, Кечке чейин аялыңа жолой албай калып атасың, жей албай калдың, иче албай калатасың. Андан тышкары мына гыйбатты тосуп атабыз, башканы тосуп атабыз, коррупцияны тийип атабыз, көздүн орозосу деп атабыз, тилдин орозосу деп атабыз, колдун орозосу деп атабыз. Мунун баардыгына сабыр керек. Ал эми экинчиси бирөөдү кечириш үчүн дагы. Аны тек кечирип коюшу го кээде. Бирок кечиргенден кийин жана көңүлдөн калган адам менен кайрадан мамиле кылыш кыйын. Аны менен кайра Кудай Тааладан кыяматта соогуп алам деп мамилени кылыш бул өзүнчө дагы татаал. Буга дагы сабыр керек. Эми үчүнчү негизгиси кыяматта Кудай Тааладан соогун чексиз ала тургандар: "Ва иннама юаффас сабирун ажрахум бигайри хисаб." Кыяматта сабырдуулар жараткандан соогун чексиз алат дейт. Ал сабырдуу бүгүн кээде ибадатка сабыр кыласыз, орозого сабыр кыласыз, жанакы жар тандоодо адашып калгансыз, жеңеме сабыр кыласыз, кошуна тандоодо адашкансыз, кошунага сабыр кыласыз. Кээде Аллах Таала тарабынан болар улус бир сыноо келген болсо, ага сабыр кыласыз. Анча-мынча ишиңиз окшошпой калып аткан болсо, ага сабыр кыласыз. Жана башка. Анан анча-мынча биздин сөздөр узарып кеткен болсо, буга да сабыр кыласыз. Иннама юаффас сабирун ажрахум бигайри хисаб. Албетте сабырдуулар кыяматта соогун чексиз алат дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, айтайын дегеним, бул улуу күндөр, түндөр, ар бир минутасы, секундасы буга чейин айтканыбыздай баалуу, аяр мамиле жасайлы. Бүгүн кээде туугандарды чакырып ифтарлык берип коюп, орозо берип коюп, башка кылып коюп, садака берип коюп, садака фитир берип коюп, кыйраттым дебейли. Кереметтүү Кур'ан айткандай, ар кимибиздин өзүбүздүн буга чейин өткөргөн өтмүшүбүз белгилүү. Кереметтүү Кур'ан балил инсану аля нафсихи басира. Адам өзүн өзү раса жакшы билет дейт. Канчалык таксыр болуп көрүнбөйлү, башка кубайлы, жан дүйнөбүздө эмне бар экендиги буга чейин өткөргөн архив өзүбүзгө белгилүү. Мына ошондуктан бул кечелер оңдон, солдон алдап, уурдап, коррупция менен, башка менен алдап тапкан акчалар менен бүгүн бир аз жетим жесирге садака берип коюп, бир аз ооза чаркып коюп, кутулуп кетем дебеңиздер. Рызкы кылганда, рызкы тапканда адал жолу менен табыш керек. Туура багыт менен табыш керек. Биз айттык, курсактын орозосу бул адал нерсени киргизүү. Бүгүн кээде жана оңдон, солдон, ар жактан таап башка кылып, өзгөчө бизде кээ бир инсандар жана белгилүү. Паланча коррупционер, пустанча коррупционер депчи. Анан кадыр түндө башка да бир устаздарды, дамлаларды алып кеп сүйлөтүп коюп, башка кылып коюп, өзүнүн айылына, районуна ооза чаркылып берип коюп, кыйраттым дебесин. Ал инсандар ихсан эмес. Мындай улуу кечелерде тооба кылыш керек. Алардын күнөөсүнүн кечирилиши ихсанга эмес, тообага байланыштуу. Бул кечелерде Аллах Таала тообаларды кабыл кылат. Мына ошондуктан, урматтуу мусулман бир туугандар, жараткан Аллах Таала яқбалу таубатал абди ма лам югаргир, гыр деп жаным ол жерге келгенге чейин тообаларды кабыл кылат дейт. Өзгөчө мындай бир ыйык кечелерде миңдеген, миллиондогон инсандардын өзгөчө тозокулардын списогуна, катарына жазылгандарды ошол жерден өчүрүп, бейиштиктердин катарына кошо турган, Аллахнын рахматы, аввалуху рахма, ва аусатуху магфира, ва ахиру итқи минан ниран. Алгачкы күн Аллахнын рахматы, кечирими, ва итқи минан ниран,
tozok otунан kutkara turgan mına ушундай bir улуу кечелер, ушул кечелерди текке кетирбестен мактанып башка кылып болор болбос нерселер менен өзүбүздү өзүбүз алдабайлы дагы кээде тарабадан кийин башкадан кийин же үйгө барганда жараткан менен жалгыз калып тооба кылалы, биздин күнөөлөрдүн кечирилиши бир аз оңдон солдон тапкан акчалар менен көргөзбөстөн ун таркатып коюп ихсан кылып коюу менен эмес, балким тооба кылууга токтоп турат. Жараткан Аллах Таала инналлаха таййиб ла якбалу илля таййибан. Аллах Таала таза нерселерди гана кабыл кылат. Пешене тер менен болгон ихсандарды кабыл кылат. Инналлаха жамил юхиббул жамал. Аллах Таала кооздукту сүйөт. Урматтуу мусулман бир туугандар, улуу кечелердин ар бир минутасын, секундасын текке кетирбестен жаратканга тооба кылалы. Чоң кичине дебестен бардыгыбыздын өзүбүзгө жараша өткөргөн жакшы жаман күндөрүбүз бар. Кудай Таала ибадаттарды кабыл кылсын, тооболорду кабыл кылып, ушул иншалла каракелердин аркасында уккан Кур'ан, окуган намаздын урматына Аллах мээрими менен, рахматы менен кыяматта баарыбызды бүгүн биздин мечитте кандай чогулткан болсо, пайгамбар желегинин астында жаннатта дагы чогуу болгонду насип кылсын. Амин. Аллаху акбар.